Тағы бір жол ассаламу алейкум. Менің атым Бектұрсын Хакимжанович. Мен Ош обласының Қарасу районынан боламын. Урматтуу кыргыз элим, бүт кыргызстандыктар. Сіздерге бір эле нерсе айтып кетейин. Мына 25 жылдан бери алтын тон абишайт этип эле келатышат. Депутатыңыздар деле, президентиңиздер деле. Ой, мен анты берем, ай мен мынты берем деп. Урматтуу депутаттар, кыргыз элине не кылдыңар? Үйүңөргө кирсе бүт кыргыздын үйүндө жок нерселер бар. Балдарыңар бүт Европада окуйт. Уятты. Кыргызстандын жолун качан оңдойсуңар? Мен шаарга барсам, мекенимди сагынып, уяламын, Айтайм эмне үчүн? Россияда Токойго барсаңыз, жамгырдын эртеси күнү коз карындар чыгат да, катар майда болуп дагы анан кийин кээ бир жерлеринде бийик башкача коз карындар чыгып калат. Мен Кыргызстан шаарында ошентип ойлойм да. Ар жерден коммерциялык түрдө жерлерди аласыздар дагы, татыктуу эмеспи, коммуналдык системасы, водоснабжение туура келеби, туура келбейби, үйдү сала бересиздер. Качанга чейин чөнтөгүңөрдү ойлойсуңар, чөнтөгүңөр тойбойт. Бул дүйнөдө тойбойт эч ким. Барар жерибиз 2 метр жер. Уялгыла. Кыргыз эли, уялбайсыңар өзүңөр деле. Абишайт этсе, ошону мындай кылат экен дей бересиңерби? Татыктуу кандидат 2 адам. Бири Өмүрбек Бабанов, экинчиси Адахан Мадымаров. Экөөнүн бирөөсүн тандаңыздар. Бирөөсү чындык, Кудайга шүгүр, жүрөгү таза, экинчиси байлыгы жетерлүү. Жолуңарды оңдогула, жолуңарды. Мен дагы мына Россиянын жолдорунда жүрүп, айылга барып бир комфортабельный бир машина алып алып, кичине мындай элестетип, мекенимди сагынганымды мындай курсанчылык менен машина мингим келет да. Барсаң машинада секирей берет. Урматтуу шопурлар, Кыргызстанды 3 жылда оңдоп койсо болот жолуну. Налогду көтөрүп туруп, нарушать эттиңби? Төлө, уялбай эле төлө. Аны сен нарушать этип атпайсың. Ал Конституцияда жазылып турбайбы? Ошого түшкөн сомдорду жолго жумшагыла, чөнтөгүңөргө катпастан. Качанга чейин чөнтөгүңөргө катасыңар? Өмүрбек Бабанов, сизден сураныш да. Мен мындай эле айтайын, как мындай. Сизди урматтаган жаран катары эле. Каттуу, толковый эле сүйлөң. Не коркосуз? Бир башка бир өлүм. Рано или поздно өлөбүз. Сиз мага жардам бербейсиз го. Мен Ахматбек Келдибековке чыгып, мен ошо кишиден күйгөнмүн. Мен бир сом пул алган эмесмин. Бир бүдүрүм күрүчтү жеген эмесмин. Мен камалып чыктым. Камакта жаттым. Пулумду бердим. Москвада Кудайга шүгүр бизнесим бар эле. Ошодон бери айрылдым. Мен көчөдө калдым. Кудайга миң калашыр, Алла Таала ден соолугумду берип атат. Мен иштеп жүрөмүн. Тиричилигим өтүп атат. Бирок мага эч ким жардам бере албайт. Просто кыргыз эли үчүн, Кыргызстандын мекеним үчүн кичине чын жүрөктөн иштеп коюңуздар. Ошол эле сураныч. Анан эли журт Ахматбек Келдибековичке вообще ишенбегиле. Ал адамдын уругу эмес. Кышта мени 4 саат күттүрүп коюп, машинасына бекинип качып кетип калган. Мен Бишкекте улакта издеп жүрүп барганмын. Мен токтомумду көрсөтүп, урматтуу Ахматбек Келдибекович, мен жол кирам жок, 7-8 жолу билет алып күйдүм. Уча албай. Мага көп болсо бир $500 карыз берип туруң, күзгө чейин үзөрмүн десем, азыр улак бүтсүн, четишебиз деди да качып кетип калган. Уяты жок киши ол. Ишенбегиле аны. Сууга апарып сугарбай келет. Мен өзүм лично кабылганмын ошол кишиге. Одан кийин Урмат Келдибеков деген Оштогу акасына бардым. Барсам 500 сом чыкпай койду. Чында мен 100 сомго зар болуп жүрдүм. 100 сомго зар болуп жүрдүм. Ошо Кыргызстаным деп. Мен түнү күнү уктай албай кыйналамын. Качан Кыргызстан оңолот деп. 25 жыл болду. 25ке чыккан балдар үйлөндү. Кыздар турмушка чыгып, бала төрөдү. Балдары мектепке барайын деп калды. Кыргызстандын келечеги до сих пор инвалид баладай турат.
Уялгыла. Bir-бириңнин аркаңды чукулай бербестен. Бардыгыңдын байлыгың жетерлүү. Ар бириңин 50%тен байлыгыңарды арнап койсоңор Кыргызстанга. Кыргызстан гүлдөп кетет. А депутаттарга келсек, 120 депутаттын кереги жок. Татыктуу жетет 30 адам. Ошо Кыргызстандын келечегин чече турган. Депутат болуп алып, жерлерди сатып алат. Эртең 10 жылдан кийин небереңе ким чек берет? 10 жылдан кийин ким каерге үй салат? Чегиң жок болсо, үйүң жок болсо, бар жогун эле сатып алса. Давайте ошо сатып алгандарды кайра сатып алсын государство. Алып келгиле Кыргызстанга кайтаргыла. Ол не, экита башы бар экен, же экита жүрөгү бар экен? Болбосо ортосунан экита бөлсүн дагы, жер сатып алсын. Тойгоздуңар го адамды. Карапайым эл кыйналып атат, Көр тиричиликтин айынан жүрөт көчөдө саңкып. Метрода уктап калат. Бир жерге барып калып турагыл кидала болот. Пулун ала албай, 1000 сомго зар болуп жүрөт. А силер болсо карапайым элди нарака берака бараң кылып алгансыңар. Уялбастан дагы 50 адам коюпсуңар, Кыргызстанга президент болом деп. Кыргызстан не, бир сакманчыбы? Бир коро койбу? Мен сакманчы болом деп уят, бетиңерге түпүрдүм силердин. Наалат. Адам падам урук болсоңор, онон көрө бар жоңар биригип туруп, муштумдай болуп туруп. Үйдө батыр, жоодо жоксуңар бардыгын. Кыргызстанда бирөөнүн башын алып коюп, бирөөнү атып коюп. Канчалаган патриот эр жигиттерибиз өлүп кетти. Эми калгансып, өзбек кыргызды жедиңер, дагы баштайын деп атасыңарбы? Эгерде Өмүрбек Бабановдун сөзүн айткан болсо, кечиресиңер, ал андай деген сөз айткан жок, мен оюмча. Ал менин личный мнением. Эңкейбегиле, бийик болгула деди. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Эң татыктуусу Адахан Мадымаров менен Өмүрбек Бабанов.